Стратегиялық өнөктөштөр Кыргызстан менен Россия кызматташтык алакалардын дээрлик бардык багыттар боюнча жүргүзүүдө. Алар саясат, экономика, билим берүү, маданият жана саламаттыкты сактоо тармактары. Активдүү кызматташтык алакаларына эки өлкөнүн мамлекет башчыларынын байланышы да түрткү берүүдө. Садыр Жапаров менен Владимир Путин май айынын соңунда Сочиде жолугуп бир катар актуалдуу маселелерди талкуулашкан. Соода экономикалык мамилелер, коронавируска каршы күрөшүү жана Эриш Аркак жылынын алкагында өткөрүлө турган иш-чаралар биринчи кезекте ортого салынган. Теманы кабарчыбыз Самат Асипов улантат. Эки тараптуу алакада азыр негизги басым соода экономикалык кызматташтыкка жасалып жаткан учур. Пандемия жана анын артынан киргизилген чектөөлөр чек аралардын жабылышын шарттап, экономикалык көрсөткүчтөрдү, анын ичинен соода жүгүртүүнүн көлөмүн кыскарттты. Буга карабастан Кыргызстан менен Орусия негизги тышкы соода өнөктөштөр. Сочиде болгон жолугушууда мамлекет башчылары бул маселе эки өлкөнүн тиешелүү министрликтери тарабынан жөнгө салынаарын билдиришкен. Россия Федерациясы менен Кыргыз Республикасынын ортосунда соода жүгүртүүсү 462,2 миллион доллар түзүп, ушул эле айлардын 2020 жылга салыштырмалуу 9,7%га төмөндөгөн. Анын ичинен экспорт 92,5 миллион доллар түзүп, 12,3%га өскөн. Ал эми импорт болсо 369,7 миллион доллар түзүп, 13,9%га төмөндөгөн. Президенттер жакында эле болуп өткөн Кыргыз-Тажик чек арасындагы окуя тууралуу маселени талкуулашып, андан сырткары Садыр Жапаров орус тарапка пандемияга каршы күрөшүү маселесинде колдоо көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдирген. Мамлекет башчылары ар кыл тармактагы маселелер боюнча мындан ары дагы сүйлөшүүлөрдү улантууга даярдыгын билдиришкен. Хочу выразить личную благодарность за ваше внимание, сопереживание относительно ситуации на кыргызско-таджикской границе. Особо хотелось бы отметить поддержку, оказанную вами народу Кыргызстана. Россия наш главный союзник и торгово-экономический партнер, поэтому надеюсь на проведение плодотворных переговоров по всем вопросам сегодня. Ал эми коронавируска каршы күрөшүү маселесине токтолсок, өткөн жайда Кыргызстанга Орусиядан бир нече дарыгерлер тобу келген. Алар бир нече багыттар боюнча медицина адистери, алардын арасында пульмонологдор жана инфекционисттер келген. Гуманитардык жардам катары дары-дармектин түрлөрү. Быйыл болсо спутник вакцинасынын бир нече бөлүгү алынып келинди. И в поставке тест-систем, антивирусных препаратов и вакцины. Специалисты наши сейчас изучают возможности развернуть производство на одной из площадок в Кыргызстане нашего профилактического средства, известного теперь уже во всем мире, спутника ВИ. Өткөн жылы болсо эки өлкөнүн Эриш Аркак жылынын алкагындагы иш-чаралар башталып, ал кеңири масштабтагы гала-концерт менен ачылган. Эриш Аркак жылы бир гана маданий иш-чаралар менен чектелбейт. Ал өзүнө эки элдин ынтымак биримдигин бекемдөө, ар кыл тармактагы кызматташтыкты өнүктүрүү аракеттери менен коштолот. Пандемияга байланыштуу бир нече программа өткөрүлбөй калды. Бирок алардын бардыгы келечекте ишке ашаарын Орусия президенти баса белгилеген. Они планируются проводиться в более поздние сроки. Айрым иш-чараларды кийинчерээк, пандемияга байланыштуу кырдаал турукташкандан кийин өткөрүү пландалууда. Жылдын аягында бир катар иш-чаралар өтөт. Андан сырткары негизги иш-чара Эриш Аркак жылынын жабылышы көз айларында өтөт деп болжолдонууда. Кыргызстан менен Орусия Евразия экономикалык биримдиги, Жамааттык коопсуздук келишим уюму, Шанхай кызматташтык уюму сыяктуу эл аралык уюмдардын алкагында да тыгыз кызматташып келет. Ал эми жогорку деңгээлдеги саясий алака эки өлкөнүн кызматташтык алакаларын, аны менен катар кыргыз-орус мамилелерин бекемдөөгө да түрткү берет. Самат Асипов, Эсен Турабыке.